Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмү, биология мугалими Эсенкулова Назгүл Бөрүбаевна. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Анда биз биология сабагын баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз клетканын химиялык курамы. Цитология бул клетканы окутуучу илим. Биринчи жолу клетканы, тагыраак айтканда клетканын челкалыгын 1665-жылы англиялык илимпоз Роберт Гук ачкан. Ал эми голландиялык окумуштуу Левенгук эң жөнөкөй жаныбарлар дүйнөсүн ачкан. Бардык клеткалар химиялык курамы боюнча окшош. Негизинен клеткада кездешкен заттар органикалык жана органикалык эмес болуп эки чоң топко бөлүнөт. Органикалык заттарга белоктор, майлар, углеводдор жана нуклеин кислоталар кирет. Ал эми органикалык эмес заттарга суу жана минералдык туздар кирет. Клетканын курамында Менделеевдин мезгилдик системасынын 60тан ашуун элементи кездешет. Ал элементтер жалпысынан 3 топко бөлүнөт. Биринчи топ макроэлементтер. Булар клетканын бүт химиялык курамынын 98%-ин түзөт. Ал элементтер кычкылтек, көмүртек, суутек жана азот. Экинчи топто микроэлементтер. Булар клетканын химиялык курамынын 0,1%-ин түзөт. Буларга кальций, калий, натрий, хлор, темир жана башкалар кирет. Ал эми үчүнчү топ ультрамикроэлементтер. Булар клеткада аябай эле аз санда кездешет, мисалы үчүн бром, фтор, цинк, жез жана башкалар. Клетканын органикалык эмес заттары. Суу. Суу организмде көптөгөн кызмат аткарат. Биринчиси универсалдуу эриткич болуп саналат. Башкача айтканда бардык заттар же болбосо көпчүлүк заттар сууда эрийт. Андан сырткары клетканын физикалык касиетин, көлөмүн, ийилгичтигин аныктайт. Суу органикалык заттардын молекулаларынын структурасын, айрыкча белок структурасын пайда кылууда зор мааниге ээ болуп, алардын функциясын аткаруу үчүн керек. Суу клеткада өтүүчү көптөгөн химиялык реакциялардын түздөн-түз катышуучусу болуп саналат. Катализатор болуп эсептелет жана суу организмдин ички чөйрөсүн түзөт. Минералдык заттар клеткада иондор түрүндө кездешет, ферменттердин ишмердүүлүгүн активдештирет, хлорофилдердин, тироксин, инсулин, гемоглобин сөөгүктөрүнүн курамына кирет жана башка кызматтарды аткарат. Клетканын органикалык бирикмелери мен айткандай эле белоктор, углеводдор, липиддер же майлар жана нуклеин кислоталары болуп саналат. Анда баарын бирден карап көрсөк. Биринчиси углеводдор. Углеводдор курамында көмүртек, суутек жана кычкылтек атомдору бар татаал органикалык кошулмалар болуп эсептелет. Жаныбарлар клеткаларында 1-3%, өсүмдүк клеткаларында 90%-ке чейин кездешет. Мисалы үчүн картошкада 70%-ке чейин углевод кездешет. Крахмал, башкача айтканда. Углеводдор энергиянын негизги булагы болуп саналат. Жөнөкөй углеводдор булар моносахариддер жана дисахариддер, ал эми татаал углеводдор булар полисахариддер. Моносахариддер жана дисахариддер. Моносахариддер булар глюкоза, фруктоза, рибоза жана дезоксирибоза. Дисахариддерге сахароза, лактоза кирет. Булар сууда эрий турган түзсүз заттар, алар жагымдуу, таттуу жана даамдуу. Полисахариддер буларга крахмал, гликоген, целлюлоза кирет. Булар сууда начар эрийт же такыр эрибейт. Алардын мономерлери болуп моносахариддерден түзүлөт. Кийинки органикалык бирикме бул липиддер, башкача айтканда майлар. Булар биополимерлер болуп саналат. Липиддердин мономерлери май кислоталары жана 3 атомдуу спирт глицерин болуп саналат. Липиддер эң кеңири таралган липид булар майлар. Алар клетканын кургак затынын 5-10%-ин түзөт, бирок май 90%-ке жеткен клеткалар да бар.
Мисалы үчүн жаныбарларда мындай клеткалар тери алдында, май жыйналуучу жерде жана сүт бездеринде болот. Ал эми бир катар өсүмдүктөрдө, мисалы пахта, кум карама, жаңгак жана башкаларда май уругу жана мөмөсүндө топтолот. Липидтердин кызматы биринчиден энергиялык, демек 1 грамм май ажыраганда 38,9 килоджоуль энергия берет. Курулуш материалы катары колдонулат. Липидтер клетка мембранасынын курамына кирет. Коргоочу функцияны аткарат, жылуулукту жөнгө салуучу жана гормоналдык кызматтарды аткарат. Андан кийинки биздин органикалык зат бул белоктор. Белоктор клеткадагы биополимерлердин ичинен саны жана мааниси боюнча биринчи орунда турат. Белоктордун курамына көмүртек, суутек, кычкылтек, азот атому кирет. Көпчүлүк белокто андан тышкары күкүрт атому болот. Курамында металлдардын темир, цинк, жез атомдору кирген белоктор да бар. Белоктордун молекулалык массасы өтө чоң. Алардын молекуласында 1000 деген атомдор болот. Белоктордун функциясы: ферменттик, курулуш материалы, транспорттук, коргоочу жана жөнгө салуучу болуп бир нече функцияны аткарышат. Андан кийинки нуклеин кислоталары. Нуклеин кислоталары деген термин 1889-жылы илимге киргизилген. Анын аталышы нуклеус, ядро деген латын сөзүнөн алынган. Алар клетканын тукум кугуч касиетин сактоодо жана укумдан тукумга берүүдө негизги ролду аткарат. Нуклеин кислоталарынын эки тиби бар: ДНК дезоксирибонуклеин кислотасы жана РНК рибонуклеин кислотасы. Булар биополимерлер мономерлери болуп нуклеотидтер саналат. Нуклеотид бул фосфор кислотасынын калдыгы, рибоза углеводу РНКда же болбосо дезоксирибоза углеводу бул ДНКда жана 4 азоттук негиз болот. Нуклеотидтердин саны 30 000ге жетиши мүмкүн. ДНК же дезоксирибонуклеин кислотасы молекуласы бири-биринин айланасында спиральдай буралган, сүрөттөн көрүп турасыңар эки жипче түрүндө болот. ДНКнын кош спиралинин туурасы болгону 2 нанометр. Анын узундугу туурасынан 10 000 деген эсе чоң болот. ДНКнын функциясы: ДНК клеткада тукум кугучтук маалыматты сактайт. РНК рибонуклеин кислотасы структурасы ДНКнын структурасына окшош, бирок РНК ДНКдан айырмаланып, молекуласы бир чынжырлуу. Клеткада 3 түрдүү РНК бар. Алардын бардыгы белокту синтездөөгө катышат. Транспорттук РНК ал цитоплазмада болот. Бул көлөмү боюнча эң кичине рибонуклеин кислота. Информациялык РНК алар белоктун структурасы жөнүндө ДНКдан белок синтезделүүчү жерге тукум кугучтук информацияны алып баруу кызматын аткарат. Рибосомалык РНК алардын молекулалары рибосоманын курамына кирип, өлчөмү өтө чоң болот. Урматтуу студенттер, бүгүнкү теманы түшүнгөн болсоңор, анда биз аткарылуучу тапшырмаларга өтөлү. Дайымкадай бүгүн 3 тапшырма берилген. Ким 5 алгысы келсе 3 тапшырманы тең толук, так жана туура аткарышы керек. Ал эми 4 алгысы келген студент каалаган 2 тапшырмасын аткарса болот. 3 алгысы келген студент 1 тапшырманы аткарса болот. Анда тапшырмалар жөнүндө түшүндүрүп кетсем. Биринчи тапшырмабыз: таблицаны толтурабыз. Бул жерде бирикмелер берилген: белоктор, углеводдор, липидтер, суу жана туздар. Экинчине түзүлүшү, демек түзүлүшүн жазабыз, белоктор кандай элементтерден турат жана башкалар, жана аткарган кызматы. Экинчи тапшырма: нуклеин кислоталарын Вендин диаграммасы менен окшоштук жана айырмачылыктарын салыштырабыз. Биринчи тегеrekке ДНКнын өзгөчөлүгүн, ортоңкуга ДНК жана РНКнын окшоштуктарын, ал эми үчүнчү тегерекке РНКнын өзгөчөлүктөрүн жазабыз. Үчүнчү тапшырмабыз тесттик тапшырмалар. Биринчи суроосун жазып, туура вариантты жазып коебуз. Анда тема боюнча баары силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.